Assalamu alaikum, şef. Вот грузды балдар алып келишти. Бүгүн президент Садыр Жапаров интернет айдыңында талкууга алынган соңку жагдайлар боюнча Кабар улуттук маалымат агенттигине интервью берди. Анда алтын тартылган видео тууралуу жана агасы Сабыр Жапаровдун аты аралашкан сөздөр жалган экенин айтты. Анткени өкмөткө тиешелүү баардык алтын кендерде, заводдордо видео камералар коюлуп, баары онлайн режимде тыкыр көз салынып турарын кошумчалады. Мындан улам ал жактан алтын чыгарып кетүү же уурдоо мүмкүн эмес дейт президент. Ал видеону көрүп менин күлкүм келди. Алтын уурдап башка өлкөлөргө чыгарып жаткан кишилер ошондой видео жасап, анан соц тармакка өздөрү таратат беле. Бүгүнкү күндө биздин өлкөдө мамлекетке тийиштүү алтын кендерден тоннасын бул жака коелу 1 грамм алтынды да эч ким уурдай албайт. Өкмөткө тиешелүү бардык алтын кендерге, Кара Балтадагы афинаждык заводко видео камераларды коюп, баарын онлайн режимге киргизип койгонбуз. Эгер кокус эле кимдир бирөө жолун таап мамлекеттик мекемелерден 1 килограмм алтын уурдап кармалса, мейли ким болбосун 100 эсе кылып мамлекетке кайтартабыз. Мындай кайтаруу иштери бир эле алтын кен тармагында эмес, башка тармактарда да болуп жатканын өзүңүздөр жакшы билесиздер. Ал эми менин бир туугандарым үй бүлөм чет өлкөлөргө бир нерсе чыгармак турсун, тескерисинче чет өлкөлөрдөн бул жака ташып атышат. Ошол эле учурда мамлекет башчы өкмөткө караштуу Кыргыз алтын ишканасынын кирешеси ал кызматка келгенге чейин 2020-жылы 340 миллион сом гана болгон болсо, 2023-жылы андагы киреше 12 миллиард 600 миллион сомго жеткенин билдирди. Ал эми 2020-жылга чейин улуттук банктагы алтын запасы 16 тонна болсо, азыркы тапта 52 тоннага жеткен. Бул биздин акыркы 3 эле жылда жетишкен ийгилигибиз. Жылдын аягына чейин бул сан дагы жогорулайт. Ошондуктан ар кандай жасалма видеолорго ишеништин кереги жок. Убакыт баарын өз ордуна коет. Азыр жасалма интеллект менен ар бир адамдын үнүн окшоштуруп видео жасап кое берсе болот. Мен былтыр биринчи жолу менин үнүм менен реклама жасап койгон видео материалды көрүп таң калгам. Пресс катчыма телефон чалып, мен качан кайсыл жерден ушинтип сүйлөдүм эле деп сурасам, бул компьютер аркылуу жасалма интеллект менен жасалган видео экен деп жооп бергенден кийин билгемин. Азыр технология ай сайын эмес, саат сайын өнүгүп жаткан мезгил. Ошондуктан ар бир маалыматты ар бир адам өзү талдап, андан кийин ишениш керекпи же жокпу өзү билиши керек. Ажонун айтымында Кумтөрдөгү алтын муну менен эле чектелип калбайт. Жылдын аягына чейин бул сан дагы жогорулайт. Ошондуктан ар кандай жасалма видеолорго ишенүүнүн кереги жок экенин кошумчалады. Ал эми коомчулукта өлкө башчынын бул маеги колдоого алынбай койгон жок. Анткени буга чейинки бийликтегилердин тушунда өндүрүлгөн алтынга ээ болуу мында турсун. 50%-на ээ боло албаган Кумтөр кени азыркы тапта толук кандуу мамлекеттин көзөмөлүнө өтүшү ага мисал. Кумтөр маселеси бир да президент чече албаган. Кумтөр маселеси жада калса, бизде көп мындай президенттердин, мурунку премьер-министр, министрдин башты жуткан проект болчу. Чын айткандачы, азыркы күндө мына баары ачыкка чыгарды. Кумтөр мамлекетке өткөрүлдү, мамлекетке, бюджетке пайда алып келип атат. А эмнеге биз ошону айтпайбыз да? Андан сырткары өлкө башчы жакында комуз формасындагы пирсти курбоо боюнча соц тармактарда сурамжылоо жүргүзгөн. Талкууга ташталган бул суроо интернет колдонуучулары тарабынан ар кандай комментарий жазылган. Анда басымдуу бөлүгү колдоого алса, ошол эле учурда тепкиге алгандары да жок эмес. Мына ошол сындуу ар кандай маселелерге ажо тарабынан көңүл бурулуп, реакция жасалышын эл менен эсептешүү катары бааланууда. Биз баарыбыз көрүп атабыз да, ким биринчи маалымат таратса, ошого биздин коомчулук жарандарыбыз ишенип калып атат да. А негизи президент Садыр Нуркожоевич биринчи күндөн баштап ар бир ошондой көйгөй жараткан социалдык тармактарда мындай көп талкуулалган маалыматтарды өзүнүн оюну ушундай эле менин оюмча мындай так даана такталган маалыматтарды берип атат да. Ар бир ошол президент өзү берген маалыматтарды биз карадык, карап чыгып атабыз. Буга чейин да дайыма бир жумада бир жол Садыр Нуркожоевич ошондой коомчулукта негизи суроо жараткан маалыматтарды өзү жооп берип атат да. Менин оюмча бул абдан жакшы. Анткени президент өзү ачык айкындыкты талап кылып атат, өзү коомчулук менен эсептешип, көп маселени ортого салып чечкенге аракет жасап атат да. Ошондой эле президент желек маселесине да токтолбой койгон жок. Андан трагедия жасоонун зарылчылыгы жок экенин эскертти. Анткени биз өнүккөн өлкө катары сыпаттаган бир катар мамлекеттердин туусу бир эмес бир нече ирет өзгөртүлгөнүн белгиледи. Мисалы Америка өз желегин 26 жолу өзгөртсө, Испания, Венесуэла 8 жолу өзгөрткөн. Ал эми Францияда желек саясий режимге карап алмашып турарын кошумчалады. Нурзат Көчүмкулова, Майрамбек Абдибилал уулу, Регион, Бишкек.